Мен өзүм Акунова Жеңишгүл Кучкурбаевна бул келечек корпоративине болсо күйөө алам Сатаров Максат, кызым Элзат ошолор интернеттен угуп алышып, анан бир аяшы бар экен, ошонун туугандары алган экен. Ошол аркылуу келип калышты бияка. Былтыр 2021 май айында катталышкан келип, очередке турушканда 2 миллионго жазылышкан. Биринчи ошо 500 000 сом төгүштү. Андан кийин дагы 80 000 сом дагы төгүштү. Күтүү мүнөтү деген азыр узарып кетпедиби? Ооба. Ошол узарып кеткен моментте балким сиздер сабырыңыздар кетип мындай бир кандай ойлор келди, может эме болдуңуздарбы? Коркуу деле болгон жок, бирок баягы күттүк да. 1 жыл болуп кеткенден кандай болот деп анан кийин мындай коркунуч деле болгон жок. Буюрса жакшы. Алган үй болсо тынчтык конушунан алып атышат. Жаңы салынган там экен, жакшы экен. Биринчи көргөндө эле жакты. Иш кылса кенен экен, жакшы экен, бөлмөлөрү да көп экен. Жер там, коро жайы менен экен, жакшы кенен бүт. Жакшы экен, условиялар да жакшы экен бүт. Ошо жактырышты өздөрү. Кызым, күйөө балдарым ошо швейный цех иштетишет. Ошондон чогултушту да. Буюрса ошо там алып алсак деп. Ошо балдарым ошо үй карашканда 1 ай караштыр. Ошо өздөрүнө жагыптыр. Көп эле үйлөргө барган экен, ушул үй жагып калыптыр өздөрүнө. Анан ошону алабыз деп алып калышты, Кудай буйрса. Жакшы. Үй ошондо кимге катталды экен? Күйөө балама катталды. Максат Сатаров Максат деп. Күйөө балам түзөлүүсүнө каттап беришти. Ооба. Мен эми эмне демекмин, ошо артта тургандарга эч коркпостон каттала бергиле, өкүнбөйсүңөр, бул корпоратив жакшы, алдабайт экен. Бул жерде иштегендердин баарысына иштерине ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, бардыгына тең. Эч өкүнбөйсүңөр. Анан ушу балдарыма дагы ошо ден соолук, узун өмүр каалайм, ошо алган тамдары кут болсун. Ошо өстөрүнө жагып алып аткандан кийин ошо жерден агарып көгөрүп дегендей кыз бери уул үйлөшсүн, ошол жерден жакшы көп ийгиликтер боло берсин. Ошону кааламакмын, баарыңарга ден соолук каалайм.